Мындай экен да, Абилбек ака. Мындай окуяга эч ким кайдыга карабайт экен да. Эч кимдин башына салбасын бул. Мына 40 күн отурдум, 40 болуча үйдө. Кудайдын куттуу күнү апамдын ыйын угам, жеңемдин ыйын угам. Анан сыртка чыксаң жаңылык жок. Жактоочуга чаласың, эмне болуп атат десең, азыр пока жок эч нерсе. Күтө турабыз экспертизаны. Тергөөчүгө чаласың, сөз жок. Анан кайра кирип жатып алышып болобу? Кирип чыкпай эле? Мен сага айттым го. Баягы ушул нерсени сен баягы берген сурооңо жооп бердим. Дело окончательно в стадии расследования. Кайсы күнгө чейин биз аракет кылабыз, бүтүрүп, топ акыйкат сеттегенде любой адам күтүп отурган баягы суроо бизге кайталанат да, биз айткан нерсе. Ошого анда мындай кылайлы, экспертиза бир жуманын ичинде чыгат экен анда. Мына 1 ай 2 күн болду, бир жума өткөндөн уже 1 ай 40 күн, 10 күн өтүп кетет да. Анда ошону күтсөк, анан мына жок күтпөйсүң, сен келесиң. Келем, мен күндө ушул жердемин, күн түн. Сени чакырабыз, келесиң, материал менен бирдей отуруп чыгасың. Дагы күтүп, анандай керек жок. Сиз бул иштин үстүнөн көзөмөлдөйсүз да, туурабы? Бул иштин үстүнөн общий область боюнча көзөмөл. Сиз көзөмөлдөйсүз. Диля Абакжанова дагы боюнча. Ал жактоочу вообще болбош керек. Али, бир уруксат этсең, мен бир сүйлөп коеюн. Макул. Жетебиз. Диля Абакжанова, мен эртең нотариустама генеральный доверенность өткөзүп бересиңер. Сенин ишиңди аллар үчүн акырына чейин мен чагылтып тартып берем. Макулбу? Макул. Диляга дагы жетебиз, башкасына да жетебиз. Президентке чейин жетебиз. Урматтуу президентибиз мынакей. Сооронбай Жээнбеков Шарипович. Кудай буйрса ушул инсан, намазкан инсан, мен ойлойм, адилеттүү киши. Бул кишиге да жетебиз. Эгерде сенин ишиң адилетсиз болуп калса, ал эми бул жаныңдагы отурган урматтуу мамлекет кызматкер түн ичинде 11лер чамасында сен урматтап сыйлап киргизген үчүн Аллах Тааланын даражасын улук кылып, эки дүйнө бактылуу болгон болсун. Жүрөгүндө жалыны бар, оту бар, ушул бир патриоттук сезим ойгонуп, сага келип, сага алап босогодо экөөбүз жалбырап турганда киргизген ушул инсанга да Алла разы болсун. Калган маселе мына 3 күндөн бери ыйлап мен Каракылжада жүргөндө чыдай албай келдим. Мына сумкамды астынып алып, менин алдыма өзгөнгө келгенде мен чыдай албадым. Өрттөнүп кеттим да ошол жерде. Жер катыктыгынан турдум. 40 күндөн бери маалымат жок. Эч ким мага эч нерсе дебей атат. Жүрүңүз жага дегенде мына келип отурабыз иншалла. Ушул кишиден Алла разы болсун. Көпчүлүктүн батасы десин кабыл алып, мына камерага карабай сага сылыктык жакшы менен түшүндүрүп атат. Ойлойбуз иншалла бул маселе адилеттүү чечилет. Башкаларына иншалла сабак болот деген үмүттөмүн иншалла. Жүр кеттик. Сурооңду күттүбү? Акыркы сөздөрүмдү айтып коеюн. Биз жана урматтуу эл журт, кыргыз эли Өзгөн районунда болду. Өзгөн районунда бул окуя боюнча эч кандай маалымат же бир нерсе сөз айта албайт, себеби буну Ош областтык тергөөчү, Ош областынын УДС карап жатат, областтык. Өзгөн районунун бул жерде тиешеси жок экен. Алар эч кандай эч нерсе маалымат бере албайт. Бул жерде только Ош областы берет, областтык. Биз азыр эксперт боюнча бир жумада жыйынтык чыгат деп уктук. Диля Абакжанова боюнча дагы бул жак көзөмөлдөйт. Биз дагы бул боюнча күнү түн тынбайбыз, ар биринен кабардар алып турабыз. Bundan кийин только камера менен жүрөбүз. Эми мындай мыкачылык өлүм болгондо мен неге жүгүрүп жүрөм? Бул менин башыма келди, башкасынын башына келбесин. Өз жеринде, өз элинде жашап жүрүп мындай мыкачылык менен өлбөсүн эч ким. Буну ушул боюнча койбой ачыкка чыгып, өзүнүн 5-10 тең жазасын алсын. Менин талабым ушул 5 тең өмүр боюга соттолсун. Жашпы, карыбы, аялбы, эркекпи, өзбекпи, кыргызбы, дуңганбы кылмыш кылдыбы жооп берсин. 15 жашпы, 12 жашпы, bunday кылмышка баары жооп бериш керек. Эч ким үйүндө олтурбаш керек. 5-чиси да кирсин түрмөгө. 4-тө да кирсин өмүр боюга. Азыр биздин 2 айлык санкцияга берген статьялар боюнча, ЭКОно 130 берене берген. Бул мыкачылык менен өлтүрүү, адам өлтүрүү боюнча. Үчөнө эмес, 5-чиси жок бул жерде, эркиндикте жүрөт. ЭКОно 130 берене берсе, ЭКОно 348 статьяда
берген. Ал 348 статья бул ошого кабардар болуп туруп малымдабай койгон деген эле статья. Ал статья менен буларга кылмыш иши козголушу да мүмкүн эмес экен. Ошондуктан бул жерде баарын ачык айкын карап, мына соту дагы ачык болсун, эл алдында болсун, ачык, жабык эмес, камера алдында же онлайн аркылуу ачык болуп соту. Ошо 5-10 тең бул камалыш керек. Бири азыр эркиндикте жүрөт, 4 камалып турат. Эконо жеңил статья, эконо оор статья коюп, жашы мынча эле деп 12 жыл берип, 15 жыл бербесин. Өмүр бою камалсын. Если мага ошондой болуп, бирөөсү азыр эркиндикте жүрөт экен, анысы кирбесе, берки эко 348 статья менен эле штраф алып, же 2-3 жыл камалып, алар чыгып кетсе, берки өлтүргөн деп экону айтып атат азыр. Ошо эко 12 жыл же 15 жыл камалса, мен мынтип отура албайм. Бул жерге келип мыйзамды да сыйлап отура албайм. Мен башка Аллах жазган мыйзам, шариаттын жолундагы касас алуу деген мыйзам менен ошо мыйзамга салып жазалайм. Assalamu alaikum. Kimler var? Kimge öyle. Çoğunlardan. Kimge öyle. Var çoğunu gerek. Начальник или зам? Kim var? Кирсек болот? Алар коюп бересиз. Неге? Мен ушулар менен киришим керек. Булар менен сиз уруксат алып бересиз да. Уруксат алып бересиз. Рұқсат сұрайлы анда керек. Кимден? Сұраг начальниктен, ушун камераны мен чакырам. Чакырың. Заргерден келдим. Ал чыкып келди. Талайка. Assalamu alaikum туугандар. Биз өзгө милицияканасынын алдында турабыз. Мен Орозбаев Али Жанибекович, маркум бир тууган агам Жанибек Майрамбектин бир тууган иниси болом. Биз ошол боюнча маалымат алалы деп келгенбиз. 40 өттү, 40-на чейин биз эч нерсе кылбадык. Эми 40 өттү. Мен күнү түнү бара турган жерге барам. Бүгүн Өзгөн районунан баштадык. Өзгөн районунда милиция начальниги айтты, иш Ош областында каралып атат. Өзгөн районуна тиешеси жок деди. Азыр бул начальник менен сүйлөшүп чыктык. Өзгөн районунда эч кандай тиешеси жок бул жерде. Эми бул боюнча Ош областына барабыз. Ошол жакта маалымат алабыз. Өзгөн районунда эч кандай маалымат же иш алып барган жери жок экен. Только Ош бул жөнүндө кабардар, Ош иш алып барып жатат, тергөө Ошто болуп жатат. Ошол азыр кирип чыктык, эми калганын көрөсүздөр кийинки көрсөтүүлөрдө. Азыр Ошко барабыз. Туттасың расыз, э? Саламатсызбы? Ким бар чоңлоруңуздан? Азыр турдум. Дежурный чакырайын. Алло, ассаламу алейкум. Жақсысызбы? Мен аты жөнүм Орозбаев Али Жанибекович. Жанагы Өзгөн район Зарген тургуну Өзгөндө 5 мукачы өлтүргөн Жанибек Майрамбектин бир тууган иниси болом. Ошол боюнча сиздерден Өзгөндөн сурасак, Өзгөндө бизде эч кандай маалымат жок. Бул ишти Ош тергөө атат дейт. Сен наркы неме барасың? Кийинки здание. Бул город Ош шаарды карайт. Наркы областка кабай. Хорошо. УВД ошол жактабы? Мындай да балдар. УВД деп эки тең айтылат. Бул Ош шаардыкы. Мына кийинки здание областтыкы. Ушул эле зданиянын кийинкиси. Рахмат.
Ассалаумағалейкум. Мен Оразбаев Али Жанибекович. Өзгөн районунан келдим да. Марқұм Жанибекұлы Майрамбектің Мутуан инесімен жанағы 5 өз оғылымда өлтірген бойынша мага азыр пресс-служба маалымат берсин, менде эч маалымат жок болуп атат, ошого келдим. Мен старшина Оразбек уулу, шаарда күзөтчүсү болом. Биздин пресс-служба УУДу 1-корпуста болот да. 1-корпуста? Маалыматтар болсо, керек болсо ошо 1-корпуска барасыңар, УУДун 1-корпусу. Ал ишти ушул жерде каралып атабы? Каралып атат, бирок биздин пресс-служба ал жакта да. Ал жактан берет, э? Ушул жакка чакырып берсе болбойбу? Азыр мен көрөйүн. Ошону тактап бериңизчи. Siz girseniz var. Ya sizi çakırdık. Өзүмбү? Жок, биз чыга киребиз, кирсекчи. Mayli girgili onda. Бирок камераңызды өчүрүп аласың. Камераны Ушу өчүргөндө менен киребиз да. бул бала 3 күндөн бери ыйлап жүрөт да, мына сумкасын ачып алып, көчөдө жашап, көчөдө ушул эмне болсо Камера боюнча киребиз, кирсекчи. Оу. Оу. Kameranızı açık olsun. Жок, камераны өчүрө албайбыз. Суранып атат да, мен эми билесиздер да. Камераны өчүрүп кире албайбыз. Бир ок койсоңор жерде болбойчу бир. Мен 317-чи бір жакшы Онан шев өзү майли кире берсин, бирок камераны өчүрүп алып. камераны өчүрбөй эле. Камераны өчүрбөй кире берели. Эмне болупту деп? Бардык ачык болуп аткан нерсе. Ассалаумағалейкум. Келдиңиз. Жакшысызбы? Ана жокто окуп, микрофон. Баурум, камераны өчүрүп коч. Я. Камераны өчүрүп коч. Эми камераны бул бала 3 күндөн бери ыйлап чакырды да. Ал жерге отурчу. Ким? Жигит, отур ошо жерге. Жакшы, өзү жакшысызбы? Биз эми ушу 40 өткүчө без камера, без ничего эле жүрдүк ака. Күттүк. Эми 40 өттү, мына бизге вообще тупик эле болуп турат да. Эми мен үйдө жата албайм да. Уже күнбү, түнбү, уже мен дальше ошо менен иш кылам. Күнбү, түнбү бардыгы ачык, айкын болуп, эми мындан ары иш алып барам да. Камеранын алдында менден дагы эл журт сурап атат. Сен 1 айдан бери унчукпай кеттиң, эмне болдуң? Мына эл билсин, эл көрсүн, баары ачык болсун. Ошого келдик. Мен 1 айдан бери адвокатыма сурайм, ал болсо экспертизага келелек, соттук экспертизага чыга элек. Тергөөчү Самат акадан жалп сурайм, ал дагы күттам дейт. Анан уже 1 айдан өтүп атат, эч нерсе жок да. Эч нерсе жок. Баары келип эле ошо мына Өзгөн районунан тиешеси жок дейт. Буну Ош карап атат дейт, область. Өзгөн району эч нерсе кыла албайт бул жердечи. Ош областы УД карап атат дейт. Тергөөчү дагы Оштон, Ош областтык тергөөчү. Ал дагы соттук экспертизаны күтүп атам дейт. Бирок 2-3 күндө чыгат, мында чыгат. Жок да, дагы деле экспертиза. Уже 1 айдан өттү да, биз күтүп отуруп эле. Без камера отуруп берип ушул күнгө келдик да. Камера тартуу аякка дегенчи аны ишканасы жок. Мына пиятый көрсөтүп, пожалуйста. Бул жердечи эме. Сага уктур бир, сен уктун бекем? Айтыңыз. Мен мындай деп коем. Атайын келипсе карашы, жакшы болуптур. Мындай кылып, экспертиза биздики баары бүткөн. Бирок ошол эле экспертиза менен бүтпөйт да. Калган следственный действиялар бар биздечи. Баары. Моон деп айткан, себеп деген сен тергөө бүткөндөн кийин ар бир следственный действие менен бирден тааныштырасың. Бул сенин укугуң, көрсөткөнгө биздин милдетибиз. Экинчиден, экспертиза, медицинский экспертиза дегенчи, бул мындай нерсе да, биз өзүнүн юридический вопрос менен кире албайбыз. Экинчиден, бул медицинский экспертиза деген жөнөкөй эле уруп койсо, тарс этип телесин экспертиза чыгарып бербейт да. Бул адам өлгөндөн кийин биринчиден гистология деген бар, ички органдарын алган. Химический экспертиза деген кандарын алган. Судебно-технический, судебно
физика технический экспертиза деген бар. Полный кийимдерин алып текшерип, ошол кошулуп туруп бир экспертизанын жыйынтыгын чыгарып берет. Ошол жерде вопростор канча 7-8 вопрос койсо, ошого жооп берет да. Эгерде биз ошол вопросторду калтырып койсок, это будет основанием кайрадан тергегенге, кайрадан силерди чакырып, кайрадан ура келишкеч, ошол үчүн биз полностью акыбат кылып туруп, ошого жетпейин деген нерсе. Анан экинчиден тергөөчү менен байланыштасын, ал айтат, экспертизаны күттүм депчи. Мисалы силердики мындай да, жөндөн жеринде чакырып, сени моңсаткан канча километр өзгөнгө чейин? Ошпо. Жок, Оштон өзгөнгө айылына чейин. Айылымдан өзгөн центрине чейин 26. 26. Өзгөндөн Ошко чейин канча, 70 пи? 50, 60ка жетпей. 60тан көп. 70 километрдей. 100 километрдей сени бул жака чакырып ора кылып жөндөн жерлечи. Монтуп айткандан көрө, мисалы сен ал жерде сенин ишиң бар. Эл келет сага. Батага келет, туурабы? Кыткына келет. Сен моңдап туруп, мына бир кагазды мына. Али. Мына бир кагаз келди, таанышып кой деп чакырып келгенче, тергөөчүдөн туруп иштейсиз. Себеп дегенде баардык жыйынтыгын чыгарып туруп, мана дело мында болду. Мага боюнча моңдой болду. Мага боюнча моңдой статья коюлду. Бул действиясы моңдой жооп берет. Экинчи действиясы моңдой жооп берет деген жооп бериш керек да. Азыр сен мисалы бакыл болуп тур, сени чакырып алып тур, али басып келип беркел. Моңду тааныштырып кой. Мындай айтканда бул искусственное создание видимости работы деген болот да. Али кел мынаны көрүп кой. Кел деп 100 километрден сен бияктан келип, 100 километрден кайрылып 200 километр келип сен ора кылып. Анан дагы экинчиден бул ар бир материалдын барары менен өзүң бирден таанышасың. Бул элдечи. Себеп дегенде биз УПКда көрсөтүлгөн участие боюнча процесса бирден тааныштырат боюнчачы. Ошол. Азыр байкуш жигит 3 күндөн бери ыйлап кайрылып аткан. Мен башына айтып коеюн да. Сен Бауыржан ака Мен айтып коеюн да. Мен Бауыржан аканы мен чакырганда өзү келип мага тартайлы жүр мындай материал даярдайлы деген жок. Мен 3 күндөн бери бул Карагылжада келе. Келиң ака чакырып, сиз мындай ачык бардык эл билсин. Эл эртең башкача ойлоп атат. Азыр мындай сууктар кетиптир. Өзбектер ойлоп тапканбы, же ким ойлоп тапкан билбейм. Буну бажасы эле кылган экен, берки балдар жок экен деп элдин баары ошентип кайра эле силердин өзүнүн бажасы экен го. Бул берки балдар кылбаптыр го, силер эмне кылып атасыңар деп кетип атат уже сөзчү. Бул жерде эч кандай бажасы болгон жок. Берки мойнуна алышкан бешотең кылган кылмышын. Алар кармалган, бажасы бул жерде эч кандай жок. Анан кийин бул Бауыржан аканы мен өзүм чакырдым, бул келген жок. Анан тартып эртең видео чыгаргандан кийин эме жөнөтпөңүздөр. Себеби мен өзүм сурандым мындан. Кече мурункуну 2-3 күн мурун Адыл Акжолууну мен дагы аны да өзүм сурандым. Ал дагы мени чакырып тынчында алат. Мен бул маселени чара албайм дегенден жок, мен сени өзүм чакыртам го, сен мага жардам берип кой деп суранып аны дагы мен тартырдым. Бул Бауыржан аканы эме кылды. Мен өзүм суранып тартырдым. Эртең анан бул эмелерибизге, журналисттерибизге кысым болбосун да. Мындай дейм. Сен кысым болуп тургандай сен эмне кылып атасың? Адыл Акжолуунун биринчи тартканда эртеси чакырган деп экен. Кысым кыла тургандай эмне кылып атасың? Тулмуш кылып атасың? Жок, бул мындай да, ачык айткандачы. Улуттар аралык козголоң башталып кетет, сен чыгарба, андай мындай деген нерсе болуп атат да. Если улуттар аралык козголоң башталып кетет деп унчукпай отура берсек, бул ишти ошончо жабып коюш керек да, кой, улуттар аралык козголоң болуп кетет деп. Бул болгон окуяда өзбек улутун дагы өлтүрдү, өзбек улутун өлтүрдү. Кыргыз өлтүрдү, кыргыз өлтүрдү болот. Бул жерде кылмышта улутту, жынысы, жашы рол ойнобош керек. Жашы рол ойносын жеңил кылмышта, бул жерде өлүм болуп атат. Өлүм болгондо ham көздөрү ойлуп, кулактары жок болуп атат, мыкачылык менен болуп атат. Может алар буну тирүүлөй кылып туруп, анан кийин тирүүлөй көздөрүн оюп туруп, анан өрттү анан койгондор. Бу жерде доказательство эч кимде жок. Мындай да. Ошону сеники мындай да. Биринчиден ушак деген сөз, мындай шенирбей ушак ишене берсек, же биз мындай качандыр көчүп кеттик, башкасын асманга чыгып кетсек эле. Экинчиден сиз али үлкөн карап, сен канча күндөн келдиң? Мен 1-август келдим. 1-август келдим. Газол көмгөндөн кийин келдим да. Ооба. Анан баягы момундай да айткандан кийин көзү жок экен, кулагы жок экен депчи, сиз айткандайчы. Мындай көрүп
билип, мисалы материал менен тааныштырасыз баардыгыңыз. Бирден карап. Мен бунун айткан себеби далилим бар да, себеби атамдын акеси, эң чоң акеси, мага аба болот да. Абам киргенде муртка ошомолда. Жууганда. Муртка киргенде өз көзүмөн көргөн. Ал мен сурадым, мага айтты. Ооба, манжалары жок деди. Манжалары жок, көзү жок, мен эч тааныбадым деди. А только мына кашка тишили бар эле, ошо кашка тишинен эле гана тааныган да. Көзү жок, кулагы жок, манжасы жок, мен точно көрдүм деп. Көрдүм деген эле. Мына абам эң чоң. Жакшы, молодец. Атамдын акеси да, ошол өз көзүмөн кирип көргөн да. Могу фото фиксация деген бар да. Эртең мисалы мындай ошол фото фиксация осмотрда колдонулат. Ошол жерде баардыгы тартылып, мынакта. Бирден. Ошол материалдар менен таанышып чыкканда ошондо көрөсүңүз. Кандай экен, мен экен. Мен сага айттым. Мен баары бир дело боюнча таанышкан. Мен мондай экен, ондай экен. Материал менен таанышканда өзүңүз билен көрөсүңүз. Ошол жерден алги мондай экен, андай экен депчи. Анда мен айтып атканым, onu тартпала, буну тартпала депчи. Мисал айтканда, бизде слово деген бар да. Закреплено в Конституции. Лучше. Анан onu кыла, аны кыла, мындай кыла, андай кыла. Эгерде мага силер душмандык кылып келип буна кылат болсо, пожалуйста. Анда мен аракет кылам. А силер өзүңөрдүн укуганды келип атасың мага. Просто алгыдай моңдагы тартып келип барып бер. Сен тартпасаң да мен сага мындай жооп берем. Биниш күнүн келген эсиңизде барбы мындай келгенде? Келип, бардык эсим. Мондай. Ооба. Бирден эжеңизме келгенде түшүндүм. Мен макул деп ошол эле сен айттым. Анан мындай да. Азыр жумушта аткарган милиция ушул нерсе пунктта контент чыгарыш керек. Анан да мындай сөздөр чыгып атат экен, жабып коюш керек, караш керек. Просто мен жиним келгени али. Ондай чыгарса болот туура. Эми аркылуу элдин аркылуу каттамалуу болот экен да. Андай мындай кылыш керек, бул милиция жабып койду, милициянага деген сөздөр чыгып кетти да. Мисал айтканда, ушул милиция, ушунча милиция иштеп, ушул кылмыш ачканга аракет кылып, ушуну камап, ушуну аягы менен чыгарып, нени кылып, мисал айтканда, бирок милдет деген нерсе. Ошондон кийин тарс өтүп келип туруп, монда болуп туруп, милиция жабып койду, милиция аракет кылып деген. Это неправильно. Туура. Ошон үчүн мондай да кечээ да сүйлөп сенин айткандай, ал туура айтканың ачык монго дегенчи. Бирок жакшы айттың, милиция гана жок иштеп атат деп. Просто айтканым негатив вес прет да. А так мындай караганда, бир жагынан карагандачы, весь наш вот эта работа, мындай айтканда, бир жаман комментарийден алып кетет да, шыр деп кетет да. А так мен айтам, эч колтең эмес. Аркылуу адам бар, аркылуу сотрудник бар, жаманы бар, жакшысы бар. Мен айтканым бул иштин ачылышына, это была наша честь, да, чтобы ачып доказать чыгарышчы. Мисалы айтканда, канча биз ачылып кетти, канчасы ачылбай калды. Бирок биз ушуну бетибиз жарык деп эсептейм да. Ушуну ачканга милициянын, өзгөндүн милициясы, Оштун милициясы жүз жарык ушул ачык болгончу. Биз ошону ачтыкпы, биз эми ушуну до конца чыгарабыз. Ал 5 кылмышкерге жактоочуда Дилия Абакжанова барбы? Дилия Абакжанова катышкан. Башында болгон. Азыр барбы? Данный момент жокпу. Дальше катышабы, катышпайбы? Азыр башка адвокаттарга келип кетти. Жок, Дилия эле, башкасы майыл. Жок, Дилия Абакжанова барбы, жокпу? Абакжанова. Азыр мен кабарым бар да ал жөнүндө. Сизде кандай кабар бар? Барбы, жокпу? Дилия Абакжанова. Аны эртең тергөөчү нерсе. Бирок мен билгенден бул Абакжанова Дилия азыр учурда эркек башка. Жактоочулук кылып жатат азыр дагы. Жактоочулук азыр адвокат болуп кетти. Ал өзү ошо Дилия Абакжанова өзү улуттараралык маселени козголуп атпайбы, өзү козголуп атат. Мындай да. Любой адамга адвокат керек. Керек. Эгерде адвокат катышпаса, ар бир ошону ал туура көрсөтмөсү жокко чыгып кетет. Туура. Бирок Дилия Абакжанова катышпаш керек бул жерде. Башка толтура адвокат бар. Бул Дилия Абакжанова барына белгилүү. Азыр ачык айта алам факты менен. Сизде канча адвокат катышты? Бизде бир эле адвокат катышты. Жок. Бир адвокат. Бир эмес, 3 адвокат катышты беле? Санкция бергендеби? Жок, азыр күндө. Азыр күндө? Азыр күндө ооба, Мамбетик Оштон Айсаттын эже бар. Орозаке бар. Мындай да адвокаттын позициясы канча адвокат деген болуш деген анаканда. Бирок азыркы учурда
Так, эки адвокат чыгып бардачы. Эки адвокат чыгып. Бирок мен айтпаймынбы? Жактоо жабырланышка дагы. Жабырланышка дагы. И шектениш тарапка дагы канча адвокат болсо мыйзамда чек жок. Мыйзамда чек жок. Мен адвокаттар жөнүндө эч эмем жок. Азыр бул маселе боюнча келгенде азыркы учурда адвокат катышып аткан следственный действияларга Ошондо Дилия Бакчанова барбы? Дилия Бакчанова азыркы учурда катышкан жок. Азыркы учурда. Ал катышып жатат экен азыркы учурда. Сен өзүң эртең келгенде бирден ар бир следственный действиямен таанышып каласың го, ошол жерде карап чыгасың. Ким катышты, ким катышпады. Бул нерсе айтпайсың. Ал себеби мындай да. Эки баланы киргизип, 3 баланы чыгарып алыш керек анын максаты. Кимди? Кылмышкер 5 кылмышкер да бул жерде. Ошонун 2 баласын мойнуна алып киргизип, кайра үчөөнү бул катышып эле күбө болуп калган деп ошол максатта бул чыгарып алыш керек. Бул ошол жактоочу Дилия Бакчанова ошондой максатта катышып жатат. Бул жерде биз Экөөнүн мойнуна элет калганын чыгарып берет. Жок, биз ар бир нерсе көрөбүз. Ар бир нерсе. Оценка берип туруп, биз ошон үчүн булар чектүү катары камалып, 4 адам камакта отурат. А бу жерде свидетель деген болсо статусу башка вообще. Ол 5-чи катышуу эмнеге үй камагында? Бул жерде мыкачылык менен өтө жогору мыкачылык менен адам өлүк болуп атса, ал үй камагында да. Үй камагында эмес. Ал Аңгакта 15 жашар бала, ал үйүндө 15 жашар балага үйүндө камак, үй камакта да эмес, жөн эркиндикте. Жок, ал айтпайм мисалы. Анын действиясына мен биринчи күнү сизге түшүнүп айттым. 15,5 жашар бала, 15,5 жаш. Анын ответственности 16 жаштан башталат. Любой действие. Анда бир 16 жашка чейинкилер бардыгы камалбайт. Жок. Анда эмнеге камалбады алар? Ошо 15 жаш. 15,5 жашар экен. 15 жаш болот. Анын жаш курамы кылмыш жок деген тартуу мөөнөтүнө туура келбейт. Анда ошо азыр Кыргыз Республикасынын анын ордуна ата-энеси жооп берет. Бузулар кодексине кирген ата-энеси жооп берет. Азыр Кыргыз Республикасынын мыйзамы боюнча 16 жашка чейинки өспүрүмдөр, жаш өспүрүмдөр 14 жаштан өзгө чогуу кылмыштар боюнча жооп бере баштайт. Анда бул 14 жаштан өтүп атпайбы? Неге мыкачылык менен болсо камалбайт атат? Жаап жашыруу, кылмышты жаап жашыруу. Ким доказать этти кылмыш жаап жашыруу? Бул жердечи мындай болгондо мага тергөөчү эч ким материалдарды көрүп тааныша элекмин мен. Мен өзүм билип сүрүштүргөнүм боюнча мен билем да. Эко бул жерде жалдап кетет. Эко жалдап кетет. А эконун үйү башка жакта болот, алар именно башка жака жалдап баратат. Эмне себептен башка жака баратат? Именно ошол Кара Дарыянын боюна жалдап барат. Ошол жерде оңго бурулганда Шералынын көпүрөсүнөн түшүп эле оңго бурулганда таш кечкен жер бар да, таш кескен. Ал жерде алар иштебейт дагы. Эч нерсе кылбайт. И ошо түнкү саат 4:30 болуп атат ал жерде. Ал не максатта ал жака жалдап барды? Сен материал менен таанышканда баары бирин окуп чыгасың. Ошондо бул жерде эко жалдап барган, ал жакта үчөө болгон, бул сүйлөшүлгөн кылмыш, сүйлөшүлгөн окуя болгондо 5 отең бар бул жерде. А кайсы далил менен үй камагына чыгарып койду түшүнбөйм да. Али, мен сизге айттым. Материал менен Ал даже үй камагында эмес, ал эркиндикте эле экен да. Үй камагы деп айтып албайт экен. Үй камагы деп мен эч ким айткан эмес аны. Аны үй камакта экен деп туруп, каким-то образом өздөрү чыгарып алды. Кимди? Ал эркиндикте эле мындай эле, мен катары эле. Күбө катары жөөтүп жатат. Күбө катары жатат. Статус шектенүү деген менен статус күбөнүн эки башка болот. Эки башка ошол күбө катары жатат. Анын действиясына юридический оценка берилет агаш. Ал ужечи Кыргыз Республикасынын мыйзамы боюнча анда 16 жашка чейинки жаш өспүрүмдөр, жок, 16 жашка чейинкилер кылмыш жообуна тартылбайт. Жок. Определенный категория кылмыштар бар. Ал мына жерде терроризм. Жок. Биздин болгон окуя мына мыкачылык менен өлтүргөн кандай эмеге кирет? Кайсы? Мына болгон өлүм. Мен өлтүргөнгө Өрттөө өлтүрүп атат. Эки бала койгон. А бул жаап жашырып боюнча, ошол категорияга кирбейт экен. Кирбейт. Аны каяктан билди? Кайсы? Жаап жашырган. Ошол жерде жүрбөйбү ал бала? Бул бизде чогулткан далилдердин негизинде ошол эки адам ошол камалда. Ошо өлтүргөн жерде да далилде ким далилдеп атат? Ошол жок болчу деп. Биз далилдеп атабыз. Ошол бала жок болчу деппи? Жок. Ошол бала уккан,
ошо буга билген. Жок, өлтүргөндө ham болсочу. Кайсы? Ошо 15 жашар. Каерде? Ошо өлтүрүп аткан убакта болсочу. Мындай да биз ар бирин биз далилдеп, далилдеп действиясына ар бирин биз беребиз. Далилдеп келгенде ошол балда катышып калган болсочу. Анда кандай окулат? Ал уже үйүндө болуп, саат 23:36. Сен атайын кеп калпсың деп туруп, кеп калпсың деп, мен сени сыйлап, ол баланы сыйлап туруп, экөө атайын кеп калып туруп, жерде напоин деп, мен сени чакырып бияка келгизмин. А так мен мына 23:36-да мен өзүм жумуштарымды атказып, ал эртең келсин деп туруп, эртең эсиге келсин деп бар, эртең тергөөчү келсин деп туруп, мен дагы болуш керек. Ошондуктан ал бири-бирибизди сыйлайып, мен сага эртең делон кийинде бирден окуп чыгып, бирден баракка чыгасың. Ошондо көрөсүң, кандай действие, кандай связь. Ошол жерде 3 адвокат болот. Ар бир барак мен сага түшүндүрүп айтат. Мен мисалы азыр жерде туруп алып туруп, мындай, андай деп туруп, тергөө сүрүү деген бар. Азыр Мен туруп тур. Ракан туруп тур, мен сен айтканыңды утам. Тергөө сүрүү деген бар биринчиден. Экинчиден, ар бир маселе менен таанышканда, ошол жерде юридический действияны, ошол силердин силерди жактай турган 3 адвокат бар. Сага түшүндүрүп берди. Моундай, моунча моундай болот. Аларды депчи. түшүндүрүп бериң десем, менде азыр эч нерсе жок түшүндүрө турам деп атпайбы? Жок, ошого биз алдыңара коебуз. Мереге отурасың, тиги 3 адвокатын отуруп, бирден баракка окуп чыгасың. Мындай айткандачы, азыр мисалы айтканда, баарын алып келип таштаганда бизге мыйзам берет. Биз до конца чогултуп, до конца бүтүргөндөн кийин жагырларды чакырып, адвокат чакырып, баарын чакырып туруп, менге отуруп алып туруп, бирин таанышып алсаңар да. Азыр мен моундай деп алып, ар бир нерсени да өзүнүн чеги болуш керек. Тергөө сүрүү деген бар. Ал жерде жагып берип, кояп берип депчи. Ушунча айтпайт. Бири-бирибизди мындай айтайлы мүмкүн ал. Сизди мен келип туруп, менде келип баңга болуп атайын кетти депчи. Мен убакытты мисалы 23:30-да келип кыйналбасын депчи. Россиядан келгендин эртеси эле мен сизге келип жолуккам. Жолукканда сиз айткансыз, бар мыйзам чегинде мен макул болуп кеттим. Ошондон бери сизге байланышмады. Азыр мыйзам чегинде болбош үчүн мен мындай да. Биз олорду убийство жок деп, мондай деп, андай деп адам ачыкта жүрүш керек да, камакта кылмыскер камакта отурат. Мыйзам чегинде азыр мындай болуп атат да, эми көрүп турасыздар, эми токтоп тур. Биз сурай алайын да. Претензия болуп тур экен. Претензия азыр мындай болуп турат да, сеникичи не по адресу болот да, и не по адресу, не времени болот. Эгерде биз тур эмес тергеп, ошол адамдарды актайбызса, ошо претензия бизге болушу мүмкүн. Биз азыр материалды даярдап, соттук кароо даярдап атабыз. Сот болуп тур, сот кароо даярдап атабыз. Далилдерди чогултуп атабыз. Баарын бирден по подписям чогултуп, далилдеп баардыгынчы. Анан эгерде ошондо келип мындай болду десе, бир тарап эки тарап болду десе, бир тарап претензия жок, бир тарап эмне кылдасың. Ол айтып атам, ошол нерсе тур эмес. Себеп дегенде биз бир нерсени баштагандан кийин биз доказать чыгарышыбыз керек. Улуттук каршылыкты козутуу деген болбош керек. Биринчиден айтып атпаймынбы? Любой акмак, сен өзүң айткандай, мен айткандай, акмак мына кыргызда да болот, өзбекте да болот, орусда да болот, любой акмак. Маңкурт любой жерде бар. Керек болсо кечеги мына кара суудагы аксакалды уруп тепкилеген көрдүңбү? Мыкаштылык менен. Мыкаштылык менен өтүргөн, урган, уруп тепкен ошол кыргыз улутунда бар, кыргыз улутунда берип атат да. Любой элде, любой жерде акмак маңкурттар бар да. Эч кандайчы. Ошон үчүн биз эч кандай нерсеге жол беришибиз керек. Сиздин өзүңөрдүн үй бүлөңөрдөгү нерсени башка бирөө могул общий атаңдын фамилиясы ким? Коргонбаев, Жаныбек Оразбаевич. Коргонбаевдин семьясында болгон нерсе, башка бирөөнүн волясына колдонбаш керек да. Колдонбаш. Ошого биз жол беришибиз керек. Биз ошого дагы айтып атам. И дагы айтып кетем. И сен дагы өзүң дагы айткансың. Эч бала келсин, жакшылап түшүндүрүп айтканда мен өзүң айткансың. Биздин семьянын бул ишине эч нерсе аралашпаш керек депчи. Ошол нерсени биз до конца кармашыбыз керек. Ооба, бул жерде 3-курс үчүнчү күчтөгү адамдарга биз жол бербейбиз. Бирок мындай да, мен бир туугандарым бар. Азыр бир тууганым эркектерден бирөө эле, ал дагы жок, жалгызмын. Досторум бар, тууган уругум бар. Барганда жок, ал боюнча бар. Эметет айт да, сен эмне болуп атат? Не жумуш кылып атасың? Уже 1 ай өттү. Жок, ал боюнча. Сен атайын Россиядан келдиң дагы эмне кылдың дейт. Силердин тууган уруктар боюнча сөз жок. Башка сырттан иш кандай тиешеси жок немелер могунда болуп атат деп туруп колдонбош керек. Это касается вас, ваших родственников,
и ваших друзей близких деген дейт да. А каяктагы мындайга келип отур, моундай кылып тур, моундай кириз келип атат, моундай деген нерсе болбош дейт. Мына пандемияда көрдүк, ушунда көрдүк. Канчасы пиар кылып, моундай отуруп камалып кетти, чыгып алып туруп. Мен ошолду кыргыз элин сөгүп отуруп камалып кетти. Ошондой нерселер жол бериш керек. Ошогочу. Ошол мындай болуп да. Аги мындай көрүп атам да, кече чыккандачы. Мисалы айтканда айтып атат, моундай өтүлдү, моундай болду. Сенин сөз сүйлөгөндө бир да улут тілинде сөз жок да. Ооба. Сөз жок болот. Комментарийди карасам, кырылышы жатып калды да. Просто ошол жерге дагы мындай айтканда, эгер керек болсочу, бул нерсе ар бир жол бирок сөгүнүп аткан, өкүнүп аткан, батырып аткан ойлойсуң дагы, ошондо уялып кетесиң да. Ушул нерсе менин кыргыз тилимде сүйлөп атат депчи. Ушул макул депчи. Сүйлөгөндөрүнү көрсөң уялып кетесиң. Мен айтайын, мен да бир сөз айтайын ака. Ал сөз эмес, өз элиңде, өз жериңде башка улуттан ушинтип кордолуп өлүп атсаң, андай сөз чыкпагандай сөз чыгыш керек эле. Чисто мындай кылып айтып атат. Мисалы айтканда, эй, мен мындай кылайын, мындай кылыш керек, мындай кылыш керек деген сөз, это уже мындай да. Өзүң жериңде ушинтип баш көтөрүп жүрө албасаң, анан ушундай кылыш керек. Айтса, мындай айтса болот да. Али, энем мындай айтса, сен айкында кайрылып атасың, ушундай аны берди. Менде ушундай болду, трагедия болду. Али, энем мындай айтканда, сени трагедия болуптур. Көңүл айтам. Кудай калса, ата энеңдин, балдарыңдын, агаларыңдын ден соолугун тиле. Бул нерсе аягына чыгат. Кудай чыгарат. Сөз болуш керек да. Ал жерде туруп алып, мындай отуруп туруп эле, мындай бас эле. Атаңды, энеңди, чоң энеңди мыналарды өлтүрүшкө согуш керек. Это неправильно. Биринчиден. Жо, ал экинчиден, бул нерсе жазган нерсе булчу. Мындай айтканда, тарбия көргөн адам мынтип жазбайт. Себеп дегенде, ошол нерсени угуп, ошо сен жазганды, ошол нерсени ата бою атада, апада бар да, соткасы бар. Сотканы окуйт, карайт. Анан дагы атасы окуп атыпчы. Мен балам жазып атты. Мен атам жазып керек болсо, Паршамай да десем балам ушундай деп атчы депчи. Ошол нерсеге биз жол бербеш керек да. Себеп дегенде чыр эткен нерсе мына 90-жылды көрдүк, 2010-жылды көрдүк. Ошол нерсе кайталанбаш керек. Тергөөгө, милицияга претензия барбы? Жок, мен жок пока. Экспертизага бар да, ушул убакка чейин чыкпаган. Экспертизага болуш керек. Себеп дегенде дотошно изилдеп до конца чыгарыш керек. Уже 1 ай 2 ай болуп атат да. Бир күндө бир органды текшергенде дагы уже ал жол эч органды текшериш керек болгон. Жок. Сен медицинский образование бар, менде ham жок да. Жок. Мен айтпаймынбы? 45 күнгө чейин текшерип бирден кылат. Кичине отклонение кетип турмес кетсе, аны кайра, мисалы мен барып турайын, али, укам. Мыйда турмес кичине бузулуп калыптыр, мына кылып. Жүр, энеңдин өлүгүн казып келейик, 2 күн сагып келейик. Мен десе сен мага эмне дейсиң ошондочу? Ошол жер жаман нерсе. Ошон үчүн бирден точно текшерип керек болсо 30 күн, керек болсо 45 күн бирден текшерип чыгыш керек. Бирок ага жетпейт, Кудай калса. Себеп дегенде биздин баягы элементтер боюнча бирден эсептеп бир тактадык, уже чыгып калыптыр. Анан акыркы сөзүм, мен кайрылчу жерге кайрылдым, президентке кайрылдым, юстиция министрине кайрылдым, генералдык прокурорго кайрылдым. Мына өзүбүздүн Ош областык УУДга кайрылып атам азыр. Кийинки кайрылуум эч жыйынтык чыкпаса ушулардан элге кайрылуу болот. Анан элге кайрылуу болгондо өзүңүздөр билесиздер эмне болушун. Ошол мен акыркы сөзүм болду. Сизден Алла ыраазы болсун. Эки дүйнө бактылуу болуңуз, ишиңизге ийгилик. Аллах Таалам даражаңыз улук кылган болсун. Ата энеңиз, бала чакаңыз, үй бүлөңүз менен эки дүйнөнүн жыргалчылыгында өмүр сүрүүлөрүңүздү Аллахтан дуа кылам мен тахажжудта. Аллах Таалам мындан дагы даражаңызды, жумушуңузду жогору кылган болсун. Ушундай иштерде адилеттүү жүрөгүңүздөгү бир ушундай бир жанагындай бир адилеттүүлүк бир сезимдер ойгонуп, ушул мына байкуш мусапыр бир тууган агасын жоготуп отурат, эч кимдин баш салгылыкпасын. Ушул ишти адилеттүү караштырып, чечип берип коюңуздарды биз суранабыз. Чоң рахмат сизге. Алла кеттик. Макул, чоң рахмат сизге. Az balık dedim ki, nasıl olur? Рахматтан, Алла разы болсын, тыныш болыңыздар. Али, Аллага аманатсың, бир тууганым. Мен көңүл айтам сага, кайрат кыласың. Түшүнүп турам, бир тууганыңдан айрылып,
өксүп турасың. Сенин кайгың менин да кайгым. Жана башка кыргыз элимдин момун мусулман бир туугандарынын кайгысы. Улуттун жаманы жок. Адамдын жаманы бар да. Ошон үчүн бул силердин үй бүлөңөрдө көйгөйлүү маселе адилеттүү чечилет деп ишенемин. Менден ыраазы болуп калсаң капа болбойсуң, а? Ак жол сага. Кандай кызмат керек болсо, иншалла. Биздин WhatsApp номерибизди билесиң. Байланышып каласың, иншалла. Ак жол сага. Колумдан келген аракет кызматым ушул болуп атат. Рахмат сизге. Аллах аман алсын. Аллах разы болсун. Рахмат сизге чоң. Болуп тур. Макул. Ali, assalamu alaikum. Болуп тур.